Устаз, азыркы учурда коомчулукта казино маселеси катуу талкуу болуп жатат. Ушул маселе шариятта кандай каралган, өкүмү кандай? Бул мындай да туугандар. Биринчиден бир нерсени эске алып алайлы. Бизди жоктон бар кылган Алла Таала, күн сайын өмүр берген Алла Таала, дүйнө ахиретке бизге кайсы нерсе пайда болсо, ошону адал кылган жана буйрук берген. Ал өтө боорукер, чексиз райымдуу, бизге райымдуулук кылып. Дүйнө ахиретте кайсы нерсе зыян болсо, Алла Таала аны арам кылгандагы бизге тыйган. Бул да Алланын бизге райымдуулук боорукерлиги. Демек, ушуну жакшы түшүнүң, жараткан Алла Таала бизге боорукер, биздин пайдабызга адал, биздин зыяныбызга арам. Алла адал кылган кыямат күнгө чейин адал. Алла арам кылган кыямат күнгө чейин арам. Кумар ойноо, казино арамдыгында шек күмөнсүз. Арамдыгында шектенген өзү арам. Анткени бунда жеке адамдын дагы, коомчулуктун дагы, дүйнөсү дагы, ахиретине да чоң зыян. Кур'ан өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, эң акылдуу, эң бактылуу, эң данышман инсанга түшкөн китеп. Бакара сүрөсүндө 219-аятта келет. Ясалунака анил хамр вал майсир. Сенен алар сурашат, адамдар келип, арак жана кумар ойноо туурасында. Кул фихима исм мун кабир. Айткын, ал экөөндө, аракта дагы, казинодо, кумар ойнодо дагы. Исмун кабир. Кичинекей күнөө эмес бул. Өтө чоң күнөө. Ва манафиу линнас. Адамдарга бир аз пайда. Так. Көп адамдар ушул жерде туура эмес түшүнүшөт. Адамдарга бир аз пайда деген. Жахилиятта исламга чейин арак ичет эле, кумар ойношот эле. Эгерде чоң күнөө деп эле токтотуп койсо, адамдар ойломок, биз арак сатып пайда алып атпайбызбы? Пайда деле бар го. Кумар ойноп кичине акча таап атпайбызбы? Пайда деле бар го. Кичине арак ичип алып, өзүбүздү алаксытып, кайгыбызды унуткан кичине пайда деле бар го. Адамдар таң калышмак. Ошон үчүн Алла Таала айтып койду, бир аз силердин оюңардагы пайда бар го, ошол бар. Ва манафиу линнас деп. Өткөндө бир депутат келип ушуну айтып атат. Бечара өзү бир иш кылса болмок, мейли. Бирок мен Курандын тафсирин айтып коеюн. Бинисбат лахум, өзүңөрдүн оюңардагы ошол силер пайда деп атасыңар го, ошону айтып атат. Ошону айтып атат. Исмухума акбар мин нафихима. Ошол аяттын сүйлөмүн аркасында окусаң, эмне деп атат? Ошодон кийинкиси эле. Ал экөөнүн күнөөсү, кумар ойноо менен арактын күнөөсү, бунун пайдасы көзгө көрүнбөй калат дейт. Пайдасы чипуха деген сөз. Акбар мин нафихима. Эселетип, эбегейсиз чоң анын зыяны. Экөөнүн пайдасы сенин оюңдагы. Давай таксырмындай сүрөйлү. Дүйнөдө өзү пайдасыз нерсе жок да. Жылан менен чаяндын уусунда деле пайда бар. Уурулукта деле пайда бар. Коррупцияда деле пайда бар. Кичине акылга салайлы. Совсем тупой болбойлу. Билбейбизби? Анда сурайлы билгендерден. Фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билгендерден сурагыла дейт. Туура эле. Бир жагынан алхамдулилля Куранды кармап түшүнүп, уже Куранды окуганына бир жактан сүйүнөсүң. Будака дакансы окусун, болсо мен китеп берейин мен. 2011-жылы китеп жазганбыз. Ошо Куранды. Жакшынакай окуйт, пайда болот. Ал да туура түшүнүш керек. Деңгел, билим өзүнө түшүнүгүнө жараша айтып атат да. Бирок ачыктап коелу мына маселени. Сиз жакшы суроо бердиңиз мына. Өткөндө да келип атты эле ана мына деп, мына жооп берип коелу депчи. Таксырлар. Аллах субханаху ва таала бул кумар ойногон, казино түрлөрү болобу, арагы болобу, башкасы макулбу? Электронда рулетке бар майда чүйдөлөр толтура. Ушунун баарын ритсум мин амали шайтан. Бул ушундай палиттик, ушундай шайтандын амалын деген. Шайтан каалайт деген. Иннама юриди шайтан. Эмнени кылат? Айюqi байнакумул адавата вал багда. Силердин ортоңордо душмандык салганды, жек көрүүнү салганды ушундай салат.
Фачтанибуху, сіздерден бұлардан сақтанғыла, бұл арам нәрселерден, бұл шайтандан. Азырқы ұтырымдық кішіне пайданы қарап отырып ағыла. Фачтанибуху, сақтанғыла. Лааллакум туфлихун, мүмкін сіздер игілікке жетерсіңер дейді. Ақылды адам 1 килограмм пайдаға 1 тонна зиянды албайды ешқашан. Ақылды адам. Атак мisa қарай тұрған болсақ, пайда барлық жерде кішіне біраз бар, арам нәрселердің де бар да. Түсіндіре алдым ба? Ошон үчүн иншалла буга неме кылбаш керек буга. Атак бул шайтанды бул аркылуу өтө чоң зыян алып келет. Шариатта мындай эреже дагы бар да, таксыр. Бир нерседен пайда дагы бар, зыян дагы бар. Ушундай келип калса эмне кылабыз? Бир эле нерседен же бир иштен дейли, пайдасы дагы бар, зыяны дагы бар. Шариат айтат, пайдасын, көзүңдү жум дагы, зыяныңдан сакта дейт. Жалби манфаат, даф'i мударрат. Пайда тартуу, зыянды кетирүү деген эреже бар. Пайданы алуу, зыянды кетирүү деген эреже бар. Биринчи зыянды кетирүү каралат таксырлар. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа бир жакшы дуа кылайлы. Биз эки нерсени үйрөнөйлү туугандар. Акыйкатты ачык айтканды үйрөнөйлү. Экинчиси баш ийгенди үйрөнөйлү. Баш ийгенди үйрөнөйлү. Акыйкатты ачык айтуу боюнча айтып коюу, сунуштап коюу биздин мойнубузда. Кылуу, кылбаган анар жагы өкүмдарларда. Ва идза хадаллаху митаqa аллазина утул китаб ла тубаййинуннаху линнас ва ла тактумунаху. Алла субханаху ва таала китеп ээлеринен вада алынган. Ушул жерде Ибн Касирде да келет. Алымдардан вада алынган. Не деп? Силер адамдарга ачык айкын айткыла, жашырбагыла деген да. Ушу ваданы Алла алган. Алымдардан. Пайгамбарыбыз хадистеги айтат, эртеге кыямат күнү бир нерседен сизден бир илимди сурап туруп, жашырып кое турган болсоңуз, ошол адамга дозоктун отун жүгөн кылып салат дейт. Ошон үчүн иншалла шариаттын өкүмү кандай болсо, ал өкүмүн айтыш керек. Иншалла көбүрөөк дуа кылайлы. Алла субханаху ва таала туура түшүнүк берсин, мамлекетибизге ынтымак берсин, баш ийүү берсин. Чоңдорубузга да Алла субханаху ва таала иштерине ийгилик берип, Кудай кааласа иншалла мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, жаштарыбыздын пайдасы үчүн кичине бир зыянга чоң немени алып албайлы. Акылга сала берип, Алла таала канча күн жашоо берет Кудай билет. Алланын алдына барганда Алланын китеби менен сурак болот. Ошон үчүн иншалла арам кыямат күнгө чейин арам. Арам менен арамдар салыштырылат, адал менен адалдар салыштырылат. Эч качан адал менен арам салыштырылбайт. Буну да бир жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Арамдын дагы деңгээлдери. Жараткан Алла таалам баарыбызга берекелүү жашоо берсин, туура түшүнүк берсин.